Саламатсыңарбы балдар? Көгілтір экранның алдында ыңғайлы отырып бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі сабақта өте тұрған темабыз төмендегі тема. Жоғысы біз бүгін сілермен өсімдік селекциясы, Қырғызстандағы өсімдік селекциясының жетішкендіктері бойынша танышабыз. Бүгінгі сабақтың жүрішінде біз өзгөчө төмендегілерге көбірек тоқталабыз. Же болбосо Қырғызстанда өстүрүлүүчү дан өсүмдүктөрдүн сорттору менен таанышабыз. Мындан сырткары Кыргызстандагы селекционерлер окумуштуулардын эмгектерин окуп үйрөнөбүз. Ошондой эле Кыргызстандагы мөмө жемиш, жашылча өсүмдүктөрүнүн кээ бир сорттору менен таанышабыз. Кыргызстандагы селекциялык жол менен алынган өсүмдүктөрдүн сорттору боюнча же болсо деги эле селекция боюнча көбүрөөк токтолот экенбиз. Бардыңардын эсиңерде болсо керек, биз өткөн сабакта ушул селекция өсүмдүктөрдүн селекциясынын ыкмалары менен таанышканбыз. Мына ошол селекциялык ыкмалардын ичинен аргындаштыруу ыкмасы же болбосо буну биз эки топко бөлүп караганбыз. Бул биринчиси инбридингдик ыкма, экинчиси аутобридингдик ыкма дегенбиз. Бул ыкмалардын жардамы менен, мисалы үчүн биринчи инбридингдик ыкма деген бул жакын туугандарды аргындаштыруу аркылуу жаңы сортту же породаны ала турган болсок, аутобридингдик ыкма менен алыс туугандагы өсүмдүктөр менен жаныбарларды аргындаштыруу аркылуу жаңы өсүмдүктөрдүн сортторун же болбосо породаларын ала тургандыгы боюнча өткөн сабакта кененирээк түшүнүк алганбыз. Мындан башка дагы өсүмдүк селекциясынын экинчи ыкмасы бул тандоо деп айтканбыз. Ал эми тандоонун эки түрү бар. Бул табигый тандоо жана жасалма тандоо. Табигый тандоону биз массалык тандоо деп карап алсак, жасалма тандоону биз жекече тандоо деп карайбыз. Мына ушул массалык тандоо бул көбүнчөйүн селекцияда кайчылаш чаңдашуучу өсүмдүктөрдө жүргүзүлөт. Башкача айтканда, массалык түрдө бул кайчылаш чаңдашуучу жүгөрүнүн, кара буудайдын же буурчактарды алууда мына ушул тандоонун массалык табигый тандоо ыкмасынын жардамы менен өсүмдүктөрдүн жаңы маданий сортторун ала алат экенбиз. Ал эми жекече жасалма тандоодо өзү менен өзү чаңдашуучу өсүмдүктөрдү чаңдаштыруу аркылуу жаңы өсүмдүктөрдүн сортторун алабыз. Бул өзү менен өзү чаңдашуучу өсүмдүктөргө бул көбүнчөйүн дан өсүмдүктөрү, буудай, арпа, сулуу өсүмдүктөрү кирет. Негизинен биздин Кыргызстанда бул селекция боюнча абдан чоң үстүмдүк жасалган бул дан өсүмдүктөрүн өстүрүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ушул дан өсүмдүктөрүнүн 60тан ашык сорттору алынган. Негизи ушул өсүмдүктөрдү аргындаштыруу аркылуу жаңы сортторду алуу максаты эмнеде? Албетте, бул жасалма тандоо адамдын өзүнүн керектөөсүнө карата ошол өзүнүн жашап аткан чөйрөсүндөгү атмосфералык абалга ылайыктуу келе турган өсүмдүктөрдүн касиеттерин жана алардын формаларын өзгөртүү бул жасалма тандоонун негизинде ишке ашырылат. Мына ушул тандоолор боюнча биздин Кыргызстанда дагы абдан чоң өсүмдүктөрдүн селекциялары өстүрүлөт дагы. Мына ушул өсүмдүктөрдүн селекциялары аркылуу төмөндөгүдөй өсүмдүктөрдү Кыргызстанда өндүрөт. Мисалы үчүн Кыргызстандагы өсүмдүктөрдүн селекциялары өзгөчө дан өсүмдүктөргө, сапаттуу дан өсүмдүктөрүн алууга абдан чоң иштерди жасашат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мен силерге жаңы эле айттым, бул дан өсүмдүктөрүнүн ичинен буудайдын эле Кыргызстанда 60тан ашык сорттору бар деп. Мындан башка дагы чанактуу өсүмдүктөр биздин Кыргызстанда өстүрүлөт. Өзгөчө Талас областында бул төбүрчактын эле 30тан ашык сортун өстүрүп, өндүрүп, башка мамлекеттерге чыгарып турат. Демек, биздин Кыргызстанда дагы бул өсүмдүктөрдүн селекциясы аркылуу алынган эң көптөгөн сорттору бар экен. Ал эми биздин түштүк жагыбызда болсо, мына ушул өсүмдүктөрдүн селекциялык жолу менен алынган пахталар өндүрүлөт. Пахтаны биздин Кыргызстанда эң жогорку сапаттагы, биринчи сапаттагы, экинчи сапаттагы кылып бул пахта өндүрүү дагы биздин Кыргызстандын селекциялык иштеринин бири болуп эсептелет. Мындан башка дагы жер жемиштер.
Буларга мисал үчүн силер көрүп тургандай дарбыз өстүрүлөт түштүк жакта, анделек өстүрүлөт, коон өстүрүлөт, помидор, бадыраң. Мына ушул жашылча өсүмдүктөрүнүн же жашылча жер өсүмдүктөрү дагы биздин Кыргызстанда кеңири жайылтылган экен. Ошондой эле мөмөлөр, мөмө бактары, мисал үчүн силер көрүп тургандай алча, өрүк, шабдалы жана алма бул биздин Кыргызстандагы өсүмдүктөр селекциясынын негизинде биздин жаратылышыбызга ыңгайланышып алынган бул сорттор болуп саналат. Демек биздин Кыргызстандын өстүрүлүүчү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн саны бизде абдан көп экен. Демек булар эң биринчи эле бул дан өсүмдүктөрү болуп эсептелсе, экинчи жашылча өсүмдүктөрү, ошондой эле мөмө өсүмдүктөрү болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул биздин Кыргызстандагы алынган өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору боюнча атайын өзлөрүнүн эң чоң эмгектерин жумшаган селекционерлер бар. Мына ушул селекционерлердин ичинен, мисал үчүн, мен силерге төмөндөгү селекционер окумуштуулар менен тааныштырып кетейин. Биздин Кыргызстандагы селекционер бул окумуштуу академик, профессор Жамин Акмалиев бүгүнкү күндө ушул өзүнүн селекциялык иштеринде Кыргызстанда канттуулугу боюнча абдан жогорку сапаттуу болгон кант кызылчасынын эң жакшы сортун алган мына ушул Акмалиев болуп эсептелет. Мындан башка дагы айыл чарба боюнча доктор селекционер Мира Жунусова. Мира Жунусованын бүгүнкү күндө ушул Мира Жунусованын ушул жаным деген буудайынын сорту чүй өрөөнүндө кеңири таралып, сапаттуулугу жана түшүмдүүлүгү боюнча эң сапаттуу болуп эсептелет. Мындан башка дагы айыл чарба илиминин кандидаты Сабир Атаджанов ушул биздин түштүк жагыбыздагы тамеки өстүрүү боюнча тамекинин сортторунун селекциялык жол менен алган. Мына ушул Атаджановдун эмгеги дагы бүгүнкү күндө айыл чарба иштериндеги өсүмдүктөрдүн селекциялык сапаттарын жакшыртуудагы чоң салым кошкон окумуштуулар. Мындан башка дагы албетте силер дагы китебиңерден карап окуп чыгат болушуңар керек. Башка дагы селекционерлер бар. Мына ушул Кыргызстандагы селекционерлердин ишинен эң чоң айыл чарбага үстөмдүк жасаган селекциялык иш бул дан өсүмдүктөрүнө жумшалат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы селекциялык иштердин жардамы менен 80ден ашык сорт алынса, ал эми өзү Кыргызстандын тоолуу райондорунда, ысык жеринде жана ушул ар бир областында өсүүгө ыңгайланышкан өсүмдүктөрдүн сортунун эле 60га жакын сорту алынган экен. Бул дагы ушул селекционерлердин иштеген ишинин үзүрү болуп саналат. Мындан башка да биздин Кыргызстанда буудайдан башка жүгөрү өндүрүмдүүлүгү. Бул жүгөрү өндүрүмдүүлүгүн мен силерге жаңы сабактын башында токтолдум. Бул жүгөрү өзү менен өзү чаңдашуучу жекече тандоо аркылуу алынган бүгүнкү күндө Манас же болбосо Ала тоо деген жүгөрүлөр дагы ушул Кыргызстандагы селекционерлердин эмгегинин негизинде пайда болгон жүгөрүлөр болуп эсептелет. Жүгөрүнүн алынышы боюнча биз өткөн сабакта дагы токтолуп келгенбиз. Мисалы үчүн өткөн сабакта жүгөрүдө бул таза линия боюнча жүгөрүнүн сортун алуу ыкмалары. Мына ушул жүгөрүнүн жаңы сортун алууда бул таза линия түзүлүш керек экен. Таза линия деген бул гомозиготалуу эң жогорку сапаттуу дан өсүмдүктөрүн алуудагы колдонулган ыкма болуп саналат. Бул буудайдын болобу же жүгөрүнүн сортун алабы, бул 1 жылдык же 5 жылдык иш эмес. Муну сөзсүз түрдө селекционерлер булардын өтө сапаттуу гомозиготалуу белгилери боюнча бериле турган жогорку сорттогу өсүмдүктөрдү алыш үчүн 10-12 жылга чейинки узак убакыт созулат. Мына ушул узак убакыт созулуунун негизинде төмөндөгүдөй биздин Кыргызстанда дагы буудайдын жана жүгөрүлөрдүн сорттору алынган. Ал жетишкендиктерге, мисал үчүн бүгүнкү күндө Любовина деген буудайдын сорту 1 гектарда 90дон 110 центнерге чейин буудай өндүрүлөт. Ошондой эле Кыргызстандагы эң сапаттуу өскөн буудай бул Бермет жана Кыял деген
сорту болуп саналат. Булар силер көрүп тургандай 1 гектар жерден 81,8 центнерге чейин будай ала алат экенбиз. Ал эми адыр деген будайды болсо 1 гектар жеринен 85 центнер будай түшүмү бере тургандыгын жана ушул сорттогу будайларды алуунун негизинде бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы селекциясы абдан жакшы өнүгүп, элди нам менен жана нан азыктары, жазалуучу азыктар менен камсыз кылып жаткан барлыгыбыз тең жакшы билебиз. Мындан башка дагы ушул дан өсүмдүктөрүнө будайдан башка дагы бүгүнкү күндө эң жогорку сапаттуу Кыргызстандын селекциялык жол менен алынган жүгөрүлөрү бул Октябрьский 70 жана Манас сортундагы жүгөрүлөр болуп саналат. Демек, мына ушул Манас сортундагы Октябрьский 70, мындан башка дагы Алато деген жүгөрүнүн сорттору бар. Булар 1 гектарына 200 центнерге чейин жүгөрү бере алышат. Демек, бул абдан түшүмдүүлүгү жогору, ошондой эле дандуу, данынын сапаты өтө жогору болгон селекциялык жол менен алынган жүгөрүлөрдүн сорттору болуп саналат экен. Мындан башка дагы бизде эң көптөгөн башка өсүмдүктөр өстүрүлгөн. Мына ошол өстүрүлгөн өсүмдүктөр боюнча мен силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроону окуп туруп жооп бергенге аракет көргүлө. Анда мен силерге ушул селекциялык иштер боюнча бере турган суроом төмөндөгү суроо. Кыргызстанда май берүүчү өсүмдүктөр кайсылар болуп саналат? Күн карама киреби, сафлёр киреби, пахта киреби же бардыгы тең май берүүчү Кыргызстандагы өсүмдүктөр болуп саналабы? Демек, бул суроонун да 4 жооп турат. Бул 4 жооптун кайсы жообу бул суроого туура жооп берүүчү жооп болуп эсептелет? Кана балдар, ойлонуп жатасыңар болуш керек бул боюнча. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп кое берейин. Демек, Кыргызстанда май берүүчү өсүмдүктөргө кайсылар кирет дегенде, бул жердеги берилген 4 өсүмдүктүн бардыгы тең Кыргызстанда май берүүчү өсүмдүктөр болуп эсептелет. Себеп дегенде биздин Кыргызстанда күн карамадан дагы майды өндүрүп ала алабыз. Андан башка сафлёр бул кайрак ысык жерде өсүүчү өсүмдүк. Мында сафлёрду да айдап өзгөчө чүй, талас өрөндөрүндө бул өсүмдүк өстүрүлүп май өндүрүлөт. Андан башка пахта. Пахтанын үстүндөгү кебесин алып алабыз дагы, анын алдында калган чигитин сыгып, андан чигит май сыгып алабыз. Анда бул жерде берилген 3 өсүмдүктүн бардыгы тең биздин Кыргызстаныбызда өстүрүлөт экен дагы, анда май өстүрүүчү өсүмдүктөр биздин Кыргызстанда дагы көп кездешет экен. Эми мындан башка дагы дан өсүмдүктөрүнөн башка, май берүүчү өсүмдүктөрдөн башка дагы бизде мөмө өсүмдүктөрү бар. Мына ушул мөмө өсүмдүктөрүнүн ичинен Кыргызстанда эң жогорку сапаттуу, өзүнүн гана элин камсыз кылбастан, коңшу мамлекеттерди дагы бул алма менен камсыз кылат. Биздин Кыргызстандагы эң жогорку сапаттуу алмалардын сорттору, мисалы үчүн Апортты алып карасак, Семеренко Ренетти алып карасак, же Бурхат Ренет деген сорттору, бул бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстанга эмес, Казакстан, Россия мамлекеттерине дагы сыртка чыгарылып өндүрүлүп турат. Мунун сапаттуулуктары өзгөчө Чүй, Талас жана Ысык көл областтарында кеңири таратылган. Мындан башка дагы мөмө өсүмдүктөрүнө Кыргызстанда өсүүчү, эрте бышуучу, кеч бышуучу жана орточо бышуучу алмурттар өстүрүлгөн. Бул жерде силер көрүп тургандай кышкы Бера деген сорту, бул кеч күздө бышуучу алмуруттун сорту. Мындан башка дагы Токой чүрөгү деген алмурут бар. Бул эрте бышуучу алмурут. Демек, бизде бир эле дан өсүмдүктөрү, май берүүчү өсүмдүктөр гана өстүрүлбөстөн, мөмө өсүмдүктөрүн дагы өстүрүү биздин селекционерлердин алдында коюлган эң чоң максат болуп эсептелет экен. Мындан башка дагы мөмө өсүмдүктөрүнө, мисалы үчүн, силер бардыңар жакшы билесиңер, шабдалы. Биздин Кыргызстанда шабдалынын да абдан көп сорттору бар. Сары өрүктү болсо, биз бардыгыбыз тең жакшы билебиз, бул Баткенде жана Ысык көлдө эң жогорку сапаттуу сары өрүктөрдүн сорттору бизде башка мамлекеттерге бүгүнкү күндө болсо Иран, Турция жана Египетке чейин бул сары өрүктөрдү
биздин Кыргызстандын сатыгына чыгып аткан сапаттуу өрүктөрдүн бири болуп эсептелет. Мындан башка дагы бизде кара өрүк өстүрүлөт. Демек, бул биздин Кыргызстандагы мөмө өсүмдүктөрүнүн жардамы менен бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын селекциялык иштери абдан жогорку сапатта өсүп жатат жана өнүп жаткандыгынын далили болуп эсептелет. Мындан башка дагы баардыгыбыз тең жакшы билебиз, бул ширелүү мөмөлөрдөн жүзүм, лорано, ливия жана жүзүмдөн башка дагы бизде өстүрүлгөн бул түштүктө өсүүчү галюша деген анар. Демек, биздин Кыргызстанда анда мөмө өсүмдүктөрүнүн дагы абдан көп сорттору бизде өсүп аткан бүгүнкү күндөгү мөмө өсүмдүктөр башка мамлекеттерге дагы сыртка чыгарылып, алардын суроо талаптарын дагы канааттандырганга алыбыз жетет экен. Анда биздин Кыргызстандагы селекционерлердин жардамы менен алынган бул сорттогу маданий өсүмдүктөр жана мөмө өсүмдүктөр анда биздин Кыргызстандын экономикасын өстүргөнгө дагы чоң салым болуп эсептелет экен. Мындан башка дагы силер жакшы билесиңер, бул биздин Кыргызстанда жер жемиш же болбосо жашылча өсүмдүктөр да өстүрүлөт. Силер көрүп тургандай, биздин Кыргызстанда эле жашылчанын 100дөн ашык сорттору өстүрүлөт экен. Бул жашылча өсүмдүктөрүнө мисалы үчүн кыргыз сорту деген помидор, бул помидор эттүү, даамдуу помидор болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул дагы Чүй областында, ошондой эле Талас өрөөнүндө, Ош областында. Мындан башка дагы өгүз жүрөгү деген помидордун сорту, бул абдан эттүү, даамдуу помидор болуп эсептелет. Демек, биздин Кыргызстанда бул дагы биздин Кыргызстандын аба ырайына ылайыкталып, аргындаштыруу аркылуу жеке тандоонун негизинде мына ушул жашылча өсүмдүктөрүн дагы бүгүнкү күндө биздин селекционерлердин жардамы менен алынып, жана биздин Кыргызстандын ар бир областтарына таратылган экен. Мындан башка дагы биздин жашылча өсүмдүктөрүнө бул аэлита деген болгар калемпири. Бул болгар калемпири аэлита көбүнчөйүн Талас өрөөнүндө жана Ысык көлдө, Чүй өрөөндөрүндө абдан кеңири таратылган. Ошондой эле Баатыр деген болгар калемпири дагы бүгүнкү күндө Чүй өрөөнүндө жаңы өстүрүлүп жаткан сорттордун бири болуп саналат. Албетте, бул жашылча өсүмдүктөрүнүн жана мөмө өсүмдүктөрүнүн түпкү тектери башка мамлекеттерден алынып келип, аларды биздин Кыргызстандын аба ырайына ылайыктап, ошо селекционерлердин жардамы менен бүгүнкү күндө биздин маданий ушул жашылча мөмө өсүмдүктөрү өстүрүлүп жаткан экен. Мындан башка дагы кеңири тараган бул биздин Кыргызстандагы аба ырайына ылайыкталган бул алмаз деген баклажан. Демек, алмаз баклажаны бул дагы ушул ысыгыраак областтарда өстүрүлүүчү жашылчанын сорту болуп саналат. Ошондой эле ушул эле баклажандын узун сиякөк деген дагы сорту биздин Кыргызстандын областтарында кеңири тараган. Мына балдар, биз ушул биздин Кыргызстандагы селекциялык иштин кандай жүрүп жаткандыгы жана биздин селекционер окумуштууларыбыздын эмгектери бүгүнкү күндө ушунчалык чоң сапаттуу өсүмдүктөрдүн сортторун алып, бир эле өзүнүн элин камсыз кылбастан башка мамлекеттердин дагы суроо талаптарына жооп бергүдөй өтө түшүмдүү, даамдуу жана сапаттуу өсүмдүктөрдү өстүргөнгө дагы биздин кудуретибиз жеткидей, анда техникабыз жоксо айыл чарба абдан өнүп жаткан экен. Албетте, бул тема боюнча силер өзүңөр дагы китептен алып окуп чыгат болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.